Ырчы Мурадил Данияров тун наристелүү болду. Бул тууралуу Ырчы мырза Instagram баракчасы аркылуу сүйүнчүлөдү. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону сөзсүз түрдө баса кетиңиздер. Кудайдын буйругу менен кыздуу болдум туугандар. Чексиз шүгүр, кош келипсиң кызым дейт ал. Маалым болгондой учурда үй бүлөсү менен Жалал Абадта жашап жаткан Мурадил Данияровдун келинчеги облустук төрөтканада көз жарган. Эске салсак, Ырчы мырза менен сүйүктүүсү Мээрим 2022-жылы 10-июнда үйлөнүшкөн. Үй камагына чыккан актер Чыңгыз Мамаев Супер KG порталына маек курду. Маегинде актер бул ишке эч кандай тиешеси жок экенин белгилеп, адам түз басып бара жатып эле чалынышы мүмкүн экенин түшүнгөнүн билдирди. Жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы деген ыр бар го. Ошол сыңары кыргыз элимди. Ал жакта жатканда ушунчалык сагындым. Элди сагынуу, Кыргызстанда туруп эле Кыргызстандын жерин сагындым. Ал жерде жатып көп нерсени баркын билет экенсиң. Мындай нерсени мен эч качан күткөн эмесмин. Бул менин тагдырымдагы чукул бурулуш болду. Түз басып бара жатып деле чалынышың мүмкүн экен. Аллахтын мага берген бир сыноосу болду деп дагы ойлодум. Эмне үчүн мен деп дагы ойлодум, деди Мамаев. Ошондой эле Мамаев сот иштери бүтө электигин, бүткөндөн кийин окуяны толук айтып берерин кошумчалады. Эске салсак, Чыңгыз Мамаев 2022-жылдын апрель айында зордуктоого шектелип кармалган. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 155-беренесинин сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракети негизинде иш козголгон. Ушул жылдын 11-январында актер үй камагына чыккан. Эртең 19-апрелде өлкө аймактарында күндүзү жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын толуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидромет кызматынын маалыматында жазылат.